Козу кочкорлорду кантип семиртсе болот? Козгочкорлорду боордоп багууда биринчиден рацион, экинчиден мацион. Рацион дегенде бул жерде жеген жеми, чөбү, берген дарылар, мацион анын турган жери, тазалыгы ушулар каралат. Сиз азыр айтып кеттиңиз, дары дармектер. Ошо кандай дары дармектерди колдонсо болот? Дары дармектер демекчи, биринчи очередде дары дармек бергенде антигельминтиктер, витаминдер, ошол эле кормовой добавкалар. Булардын кызматы, максаты организмде курттардын тазалоо, экинчиси нарушение обмена веществ, үчүнчүсү бул дагы ошол организмге толук кандуу витаминди толуктоо. Айта кетсек, биринчи антигельминтиктерди. Буларды бербесек, организмге кирген тоюттуу витаминдерди курттар өзүнө сиңе алат. Биринчи очередде адан арылуу зарыл. Ага бизде альбендазол, же болбосо сивермекс, ивермекс составы, же болбосо жаңы түрдөгү манезем, аксагруп деген составдагы дарылар бар. Булар антигельминтиктер. Буларды берип бүткөндөн кийин кормовой добавка же болбосо витаминдерди колдонсок болот. Сиз башында рацион жана мацион деп экиге бөлдүңүз. Азыр рационду түшүндүрүп бердиңиз. Ал эми мацион дегенде кандай болуп калат? Кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Мацион дегенде ошол малдардын тазалыгы биринчи очередде. Ал ар кандай жыттардан, ар кандай өзүнөн чыккан аткоттордон арылыш керек. Экинчиси анын баскан турганы месте тыгыз болуш керек. Ал баскан сайын энергия куройт. Ушул мацион болуп атылат.